мындан 1 жыл мурун келип 3 айда бүтүрүп берем деп сөз берген. Имаком курулуш компаниясынан батир алып, документтерин колдоруна ала албай жүргөндөр курулуш министрлигине кайрылышты. Бул 60-ка чукул жаран Оштун Ашимахунов көчөсүндөгү Б, В, Г жана Д блокторунан батир алышкан. Ар бир блокто 100дөн батир бар. Алардын айтканы боюнча курулуш министри былтыр батир ээлери менен жолугуп, 3 ай аралыгында тиешелүү документтерди бүтүрүп берүүнү убада кылган. Имаком компаниясынан үй алганыбызга 4 жыл 5 жыл болуп калды. Ошондон бери до конца бүтүрө албай жүрөбүз. Мунун негизги себептеринин бири мына документациясы жок болуп атат. Буга чейин дагы баягы азыр курулуш министри болуп калган Орунтаев келген. Келип бардыгы документациясы менен өткөрүп берип жардам берем деген. Биз бул жерде отурганда бардыгы мамлекеттен жардам сурап аткан жок, бардыгы эле өзүнүн күчү менен бүтүрүп атат мынаны. Бизге азыр дагы ишти алып кеткенибизге ушу архитектуралык иштерибиз бүтүп элек да. Тургундар өздөрү уюшуп үйдү өз алдынча бүтүрүүнү колго алган. Бирок документтери жоктугуна байланыштуу курулуш иштери токтоп турат. Бул жерде азыр биз муну акчаны чыгарып эле сразу эле мындай чаптап аткан жерибиз жок. Ошол эле компанияга договор кылып, ошо мемелерине, прорабтарына текшертип, иштерди прием кылдыртып, ошондой кылып иш алып баратабыз. Бирок Эмил өзү турбай атат. Ачыгындачы. Проектисин бүтүр десекчи ага барбайт. Бир кадам басып келип, биздин документациябыздын бир кагазын бүтүрүп берген жок. Архитектурага биздин мына жетектеген лидер жигиттерибиз барат, аны бүтүрүп бер, муну бүтүрүп бер десе, Эмилсиз эч кандай иш бүтпөйт экен. Себеби жетекчиликтин колу керек экен, жетекчиликтин печаты керек экен. Ошо документация бүтүрө турган органдардан ушу сөздү угуп атабыз. Батир ээлери Ош шаар куруу жана архитектура башкармалыгына келишти. Наразы жарандарды жетекчинин орун басары кабыл алды. Бир блогу бүткөн, А блогу документке уруксат берилген. Калган 4 блокко жер маселеси чечилсе, анан биз тараптан эч кандай тоскоолдук жок. Проекти, госактары баарын растап келсеңер, уруксат берилет бизде. Курулуш министри Азаттыкка 1 жылдын ичинде курулуш компаниялардагы 200гө жакын мыйзамсыз объект аныкталганын, 150сү пайдаланууга берилгенин билдирди. Имаком боюнча маселе 1 ай ичинде чечилээрин айтты. Биз 1 жыл мурун Ош шаарынан жолугуп, ошол жерден биз өзүбүздүн милдеттенмелерди алганбыз. Ашырахунов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөр негизинен 5 блоктон турат. Ошол 5 блоктун бир блогун ошо биз барган учурда бүтүп калган, бирок эч кандай документтерин ала албай жүрүшкөн болчу. Биз бүгүнкү күндө ал жерден ошол бир блоктун мындайча айтканда документтерин толук чечтик. 3-4 күн мурун ошол биз Ош шаардык мэриясы менен сүйлөшүп атып, 3-4 күн мурун негизги эң маанилүү болгон жер маселесин чечип, бүгүнкү күндө чечимдер чыгып, мен көрсөтүп бергенге дайынмын. Азыркы учурда тийиштүү документтерин алып атышат. Имаком боюнча бул эми азыр документтерин чыгарабыз. Кудай буйрса, где-то бир мындайча айтканда бир айдын ичинде биз толук, мындайча айтканда ошол калган 4 объектин биз толук документтештиребиз. Ош шаарында мыйзамсыз делген 17 көп кабаттуу үй аныкталган. Былтыр курулуш министри алардын тиешелүү документтери бүткөрүлөрүн айткан эле. Андан бери канча үй мыйзамдашып, ээлерине канча батир берилгени белгисиз. Акыркы учурларда көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерин ала албай жүргөн жарандардын бийликке кайрылганы жалпыга маалым. Алардын айрымдары боюнча укук коргоо органдары чара көрсө, айрымдарын мамлекет өз көзөмөлүнө алган.